ар жакта көпүрө, Арман тарабынан келген турасы ұзындығы 180 метр болады. Ош тараптан келген ұзындығы 120 метр. Көпірдің турасы 8 тіркелі 25 метр. Көпірдің биіктігі 780 метрге жақын. Ошондо жалпы узундугу 384 метр, 8 тилкелүү. Сонун болуп да каласа. Буйруса, мына биздин подрядчыбыз Айбек мырза, биз азыр мынакей капсула салабыз. Кудайым буюрса эмки жылдын июнь-июль айларында. Кудай калса бүтүрөбүз, июлга чейин толугу менен өткөзбөйбүз. Урматтуу журналисттер, дагы бир жолу кайталап коеюн, жана бир аз туура эмес айтып алып турмун. Жолдун жалпы узундугу көпүрөнүн 384 метр. 8 тилкелүү. Кеңдиги качы болуп калды? 24 метр. Рахмат жол. Bismillahirrahmanirrahim. Ошондой бир чекесине. Kaç yere salayım? Ya. Kaç yere salayım? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Малга орнотулуп, пока коюп коёбуз. Ава. Bismillahirrahmanirrahim. Turaga. Bismillahirrahmanirrahim. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala mına bugün kugundögü eki dengелдүү ушул транспорттук түйүнүбүздүн башталышын Аллах таалам куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Ушул жолубуз ак жолтой жолдордон болсун. Кудай таалам өзү колдоп, Кудай таалам өзү коргоп, дайым жакшылыктар болсун. Ош шаарыбыз өнүгө берсин. Мына ушу Кыргызстанга бүгүнкү күндөй өнүгүүсүнө өзүнүн кызматын кылып аткан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, кызмат кылып аткан Камчыбек Кыдыршаевич, жана мына бүгүнкү күндө Ош шаарыбызды гүлдөтүп аткан мэрибиз Жеңишбек Шермаматович, мына Болотбек Талайбекович, жана жалпы бул жерде кызматкерлер, Ош шаар тургундары, баарыңыздардын ишиңиздерге Кудай таалам ийгилик берип, Ошубуз гүлдөй берсин. Кызмат кылгандардын баардыгынын тилегине Кудай таалам жеткирсин. Кыргызстаныбызда дайым токчулук, молчулук, береке, жақсылықтар бола берсин. Я Rabbi lekal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ак жол батыраак бүтүп жумушка ишке салалы.